Уят эле тарбиячы бала бакчада наристени белден нары тепкен. Беха болсоң ушундай болгон деп жарыша кетип бакты сүзүп токтоду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Уна бакты сүзүп токтогон. Бишкек шаарында катталган жүрөгү үчүн алган жол кырсык тууралуу видео социалдык тармактарда тарады. Көйлөрдүн айтымында уна катуу ылдамдыкта жүрүп жол четиндеги бакты сүзүп токтогон. Азырынча кырсык кайсыл көчөдө болгону жана анын чоо жайы тактала элек. Учурда тиешелүү органдар окуянын себеби жана жабыркагандар тууралуу маалыматты иликтеп жатышат. Турам деп бир азаматтага балага туш болду. Жөн эле айдай берди. Мексикадан АКШга өткөн 300 метрлик өтмөк бар экени ТикТоктон табылды. Мексика бийлиги Америка менен Мексиканы байланыштырган жашыруун туннель жөнүндө маалымат табышты. Алар туннелдин жайгашкан жери тууралуу маалыматты ТикТоктогу талкуулардан билишкен. CBS телеканалы Мексиканын Сьюдад Хуарес шаарындагы гарнизондун командири генерал Хосе Лемуска шилтеме берип, АКШ Мексика чек арасынан табылып, жашыруун туннель жок кылынат деп билдирди. 10 январда табылган туннель Сьюдад Хуарести АКШнын Техас штатындагы Эль-Пасо шаары менен байланыштырат. Мексика расмийлеринин айтымында анын узундугу болжол менен 300 метрди түзөт жана жарык менен желдетүү бар. Генералдын айтымында өтмөктүн бийиктиги болжол менен 2 метр, туурасы 1,5 метр. Хосе Лемус Мексиканын башкы прокуратурасы учурунда туннелдин курулушун байкамаксан болуп койгон жергиликтүү бийликтегилерди иликтеп жатканын белгиледи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Казакстанда токмокту айдоочу кырсыкка кабылды. Ал BMW X5, Range Rover жана Geely унааларын жүктөп бараткан. Чүй облусунун Токмок шаарынын тургуну Руслан Халилов Казакстанда жол транспорт кырсыгына кабылды. Анын айтымында кырсык 2025 жылдын 19 январында болгон. Кытайдын Харгош шаарчасынан буйрутмага 4 кымбат баалуу уна жүктөп Белоруссиянын Мин шаарына алып бара жаткан. Кара Бутак айылында жолдун тайгактыгынан жол кырсыгына кабылып, жүк ташуучу унаа аударылып калды. Жүк ташуучу унааны бөлүп толуу жолу менен жаңы эле сатып алгам, деди ал. Руслан Халилов уна ташуучу унаасына BMW X5, Range Rover жана Geely үлгүсүндөгү 2 унааны жүктөп бара жаткан. Унаалар жарым-жартылай талкаланды. Аларды калыбына келтирүү үчүн карыз болуп калдым, деди ал. Руслан Халилов үй бүлөлүү, 3 кыз, 2 уулу бар. АКШнын 47-чи президенти Трамп расмий түрдө кызматына киришти. Трамп инаугурациясынын алдындагы митингде Украина чырына чекит коерун айтты. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп инаугурациянын алдында Вашингтондо өткөн митингде Украина жаңжалын токтотуп, 3-чү дүйнөлүк согушту алдын алууну максат кыларын билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Украинадагы согушка чекит коем, жакынкы чыгыштагы абалды жөнгө салып, 3-чү дүйнөлүк согушту болтурбайм. Ага канчалык жакын турганыбызды сиздер
элестете албайсыздар деген кызматына кирише турган өлкө башчы. Мындан тышкары Трамп мамлекеттин чек арасын коргоого көңүл бурарын, мында АКШнын кызыкчылыгы гана эске алынарын белелеген. Канча жылдан бери башка мамлекеттерди чыңдап, алардын чек арасы менен аймагын коргоп келдик. Эми өз өлкөбүздү, өз чек арабызды бекемдеп, элибизге кам көрүүгө мезгил келди, деди ал. АКШнын жаңы шайланган президенти буга чейин бийликте болсо атайын операциянын башталышына жол бермек эместигин айткан. Эгер кайра шайланса, Украиначырын бир күндө бүтүп коюу араларын билдирген. Анткени менен Кремль бул бир күндө чечилип кала турган жөн салды маселе эмес экенин белгилеп келет. Бала бакчада тарбиячы баланы тепкен. 2025 жылдын 15 январында Казакстандын Атырау шаарындагы жеке менчик бала бакчада тарбиячы баланы тепкен окуя катталган. Бул факт видео көзөмөл камерасына жазылып калган. Бала бакчанын администрациясы тарбиячыны дароо иштен бошотконун маалымдаган.